Биздин телеканалга Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнүн тургуну Айнагүл Бердалиева аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анын даттануусу жергиликтүү бийликке байланыштуу. Айтымында буга чейин айыл өкмөт үйүн ижарага алып, бала бакча катары пайдаланып келген. Бирок негизсиз себептерден улам келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, ишмердүүлүктү токтотуп койгонун билдирди. Мен айыл өкмөткө 10 жылга арендага бергенмин. Арендага берилгендиги үчүн питанияны жергиликтүү бийлик айыл өкмөт берет. Биз ошол жака төгөбүз балдардыкын. Частный болуп 3000-4000 төлөгөн жок, 600дөн төлөнөт кадимкидей эле. 600дөн төлөгөндө айыл өкмөт чоң группага кошуп 18, кичине группа 2 группага ылайыкталдырган. 16 киши зарплата алып жүргөн. Жакшы эле иштеп аткан садик ошо 2020-жылы сентябрдан болду да. Айнагүл Бердалиевага таандык үй 2016 жылдан баштап бала бакча катары пайдаланып келген. Бирок 2020 жылдан тарта ишмердүүлүгүн токтоткон. Айыл өкмөт жетекчилиги ал бала бакчага карата арыз түшкөнүн, жабылууга ошол арыз негиз болгонун айтат. 2020 жылы сентябрь айында 15 сентябрдан баштап айыл өкмөтү тарабынан ижарага төлөө эмеси келишимдер жокко чыгарылган. Ошонун негизинде Багыш айылдык кеңештин депутаттары тарабынан сессияда каралып, 6-чакырылыштын депутаттарынын сессиясында каралып, ошо сессияда дагы атайын ошо келишимдерди токтотуу боюнча эме чыккан, токтом чыккан. Анткени Бердалиеванын үйү өзүнүн менчик үйү болгон. Ал менчик үй ошо үйдө жашаган адамдар үчүн курулган болсо керек. Ал үйдө балдар ошол убакта бала бакчада турган балдарга биринчи эле караганда балдардын коопсуздугун алдын алуу боюнча аракет кылып караганыбызда балдардын экинчи этажга чыгып түшүп аткандагы тепкичтери, лестницалар өтө кооптуу курулган. Бала бакча жабылган соң Айнагүл Бердалиева кайрадан ачуу үчүн кайрылган. Ал кайрылуунун негизинде атайын депутаттык комиссия түзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен кайрылуу канааттандырылган эмес. Комиссия курамы барып териштиргенде биринчиден эшигин алдындагы бассейни балдарга кооптуу экен. Экинчи маселе терезелеринде эч кандай решетка жок. Экинчи этажда жашат экен айнектин түбүндө. Баягы эски жыгачтан неме болгон экен. Рамкалары түшүп кете турган состояниеде да, айнектер сынып кете турган. Мен өзүм дагы күбө болуп барып көрүп келдим. Үчүнчү маселе бул жерде подвалында тамак кылат экен. Эмеге баягы санап эмеге жооп бербейт дегендей, талапка жооп бербейт деп комиссия курамы көрүштү. Эң көйгөйлүү бул 4-чү маселе. 4-чү маселе бул жерде гараж да өзүнүн неберелери гаражда жашап атат. Келини гаражда жашап атат. Ошо Бердалиева Айнагүл эже өзү дагы гаражында жашап атат. Багыш айыл өкмөтүндө бакчага баруу курагындагы бөбөктөрдүн саны 2000ден ашуун. Бул сандагы нарселерди тарбиялоого дагы 2 бала бакча зарылчылык бар. Буга чейин аймакта бала бакча болгон, бирок ал капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Учурда каражаты бөлүнгөнү айтылып, жакынкы келечекте балдарды кабыл алууга камылга көрүлөрү кабарланды.